Ош шаарынын мэрин караңыздарчы, кандай суктанарлык. Жаганга карабастан чыгып, жумуш ордунда иштеп жатканын көрүүгө болот. Ош шаарындагы көчөлөрдүн суу каптагандарынан кабар алып чыккан кези. Бүгүн 10-июлда Ош шаарында катуу жаан жаап, жаңы Ош базарын сел каптап кетти. Бул тууралуу видеону Суперкейжи порталына окурмандар жиберген. Соодагерлер бул базарга жакында эле 1-июлда көчүп келишкен. Бул базар былтыркы селден кийин жаңы салынып, эски базарда соода кылгандарга берилген. Бекмамат Осмонов көчөсүндө жайгашкан базар 2 гектардай жерди түзөт. 2,5 миң орунга ылайыкталган. Бардык шарттар түзүлгөн. Суперкейжи порталына элдик кабар бөлүмүнө бүгүн 10-июлда Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун тургуну кайрылды. Ал паспорт столдо кезек күткөндөр көп болуп, аларды 2 гана кызматкер тейлеп жатканын айтып, нааразы болду. 2 гана кызматкер иштеп жатат. Кезек күткөндөр 20дай адам. Кээ бирлери кетип атат. Түштө келгенбиз, дагы деле олтурабыз дейт тургун. 2025-10-июль күнү Ош шаары Кооператив көчөсү. Мына жерде келген суулар арыкка батпагандыгынан жолго чыгып кетет. Арыктарды карап тазаладык. Кыргыз мамлекетинин Кыргыз Республикасы жарандыгын жасалмас сұрақтармен санап отырсыз. Да, алдыдағы тергеу башталды. Егер де адамдардың ұшырылған сұрақтарға көтерілген үйлері тақталып болса, сразу басталады. Мен тандаган мырза деле мен сыяктуу карапайым үй бүлөнүн уулу, карапайым кыргыздын жигити, капчыгы деле калың эмес, мен сыяктуу эле экөөбүз бирдей эле деңгээлде мындай жан дүйнөбүз табашты да, ошол. Кээ бир биздин жарандарга жанагыдай мыйзамсыз же болбосо жана преследование деп коет го, ошондой нерсени токтотушуңар керек. Андай болбош керек. Эч качан бир дагы адам күнөөсү жок жазаланбаш керек. Күнөөсү жок жазаланып калса бир адам, баарыбыздын күнөөбүз болот. Биздин күнөөбүз болот. Биздин иштеги жетишпегендигибиз болот. Ошондуктан могул жерде жалаң жаштар турасыздар. Келечекте көптөгөн үмүттөндүргөн, мамлекетке кызматты кылууга шыктанып турган жаштар турасыңар. Силерге дагы бир жолу айтып кетерим. Жана талап этерим. Мыйзамсыз бир да адам жоопко тартылбаш керек. Бирок мыйзамдын чегинде мыйзам бузгандарды баарын жооп тартууга милдеттүүсүңөр. Анан мыйзам бузган адамдарды дагы тааныш тамыр, билиш же болбосо дагы жерде иштеп туруп, мыйзамдан четтетип койбогулагын. Себеби мамлекетибизде башкы биздин максатыбыз мамлекетте мыйзамдуу тартипти орнотуу. Эң биринчи мамлекеттик кызмат адамдарынын арасындагы тартипти орнотуу. Эгерде биз өзүбүз тартиптүү болсок, өзүбүз мыйзамды сактасак, сыйласак, жана ошо менен жашай турган болсок, башка эл бизди карап эле өздөрү түзөлүп алат. Алла Таала ушул эжекебизге мынакей дагы ушунча каражат берди. Мына эжеке алыңыз, буну Кудайым сизге берди. Барыңыздардан Алла разы болсун туугандар. Мынакей сиздер себепчи болуп, эжекебизге мынакей баласына чогулуп атат буюрса, дагы да ушуңуздардан жазбай, каражатты токтотпостон мурда салган инсандар болсо, мына жума сайын дагы салып турсаңыздар, буюрса эжекебиздин каражаты ушул баласына деген операциясына деген чогулуп кетет иншалла. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн 31 миң доллар операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Банк Мухамбек П жана Сбербанк Аскар Али А деп чыгат. Мурдагы Райымберди Б деген Сбербанк иштебей калды туугандар. Азыр бизде маалымат бар, коопсуздук кызматында маалыматтар бар. Биздин
азырынча ушинтип турайлы дейт. Биз кайттык, криминалдык маселеден кайттык деп, булар алдап турайлы, убакыт келгенде кайра чыга калабыз дегендер бар. Выявляйте. Түп тамыры менен жок кылышыбыз керек. Убакыт келбейт, аларга передайте всем бандитам. Теперь их время не будет никогда. Наша страна будет свободной, законной, демократической страной будет. Никакие бандиты управлять или пытаться управлять не будут. Мы им дадим отпор жестко, в соответствии с нашим законодательством. Ушивайте поэтому, хотя бы легко раз. Есть информация, мы скоро вам покажем им тоже. Если мамлекеттеги тартып жакпаса да, чыгып кетсин башка мындай ошоңор жашай берсин. Ушуну айрыкча милиция жаштап караңыз. Макул жер-жерлерде биздин милиционерлер көп ушул менен чогуу. Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагына караштуу Өрүк сарайында дайынсыз болуп жаткан келиндин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу өздүк булактар билдиришти. Маалыматка караганда келин соңку 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан. Анын сөөгү 10-йулда түнкү саат 2:00-3:00 чамасында Бүргөндү каналынын суусунан токтотуп, издөө учурунда латоктон табылган. Келин 33 жашта болгон, артында 6 баласы калды. Жолдошу Россиянын Москва шаарында эмгектенип жүргөн. Маркум бүгүн 10-йул күнү өзүнүн төркүнү болгон Миңчинар айылында жерге берилет. Ал үй бүлөнүн жалгыз кызы болгон. Мемлекеттик башкаруудан түк тажрыйбасы жок инсандар келди. Мен макул эмесмин деп пикир айтып койгон жигиттердин, кыздардын баары тапкатары жоюлуп атат. Жаллаң үн чыкпастан мурдуңа чүлүк салгандай жетелеме коом келет. Кайда айдасаң кете берген коом келет. Натыйжада биз кошто мамлекеттерге атаандаш боло албай калабыз деп какшап атам. Өз алдынча ой жүгүрткөн эл болбой калабыз деп атам. Биз жетелеме, ансыз деле жетелемелеп мындан 5 бетер жетелеме болуп калабыз. Пикир айткан кишини жоготуп отуруп, Жаллаң Айтматовдун маңкурттары кылабыз деп атам. Нукура маңкурттары кылабыз деп. Бүгүн караны айырмалай албай, арам адалды айырмалай албай, чындык калпты айырмалай албай, ким эмне десе ошонун аркасынан чуркап кетмей, сын пикир көз карашты жаратыла турган инсандардын тобу жоголуп баратат. Ача пикир деген түшүнүп калбай калды. Ача пикир деген. Бул коркунучтуу. Мына караңыз, кезинде баарыбыз бир багытта кетишибиз керек, ушул багыт туура деп келип, улуу Германия жок болду. Канча жылдын ичинде? Кыска мезгил 33-45. Эгер толук кандуура калып келе турган болсок, 38-45. 7 жылдын ичинде тарыхы аябай бай, экономикасы өтө керемет, адабияты өтө терең, музыкалык жанр, сүрөт жанрынан алдына киши салбаган, эң алдыңкы өлкө болгон Германия жок болду. Бир гана кишинин айтканы менен кетебиз, ошонуку туура деген саясаттын кесепетине.